Ramazandan Ramazanга чейин бул өзүнчө бир ортосунда. Мына азыр ороз айы, муну биз кармасак, Кудай кааласа, кийинки Рамазанга келгенге чейин анан ва хаза сиямуд дахри куллихи дейт. Bir жыл бою орозо кармаганга жатат экен. Эгер сиз ай сайын 3 күн эле орозо кармап койсоңуз, анан Рамазанды кармап койсоңуз, şu толук bir жылды bir күнөн калтырбай орозо кармап чыккандан соо болот экен. Ар бир айда 3 күндөн. Анан Рамазан айын толугу менен кармап койгон болсоңуз, демек bir жыл бою толук орозо кармаган соо берилет, кемитилбестен. Дагы башка bir hadiste Ramazandын өзүн кошпостон эле жөн эле ар бир айда, bir жылда, 12 айда Рамазандан чыкар, дейми? Ошо 3 күндөн тутса, анда ал толук bir жылды оозун ачпастан орозо кармап өткөндөн соо берилет деген. Мана Арафа күнү келет. Арафа күнүндөгү орозо туурасында дагы пайгамбарыбыздан ушундай хадис бар. Жалпы сөздөн берди, жалпы эле орозо туурасында болгондуктан, "Ман сома яума Арафа, гуфира лаху санатун амамаху ва санатун халфаху." Демек, санатан амамаху дегенде, санатан халфаху Арафа күнү Курбан айттан мурунку күнчү Арафа күнү. Ошол күнкү орозо bir жыл мурунку, bir жыл кийинки 2 күнөөнүн, 2 жылдык күнөөнүн кафараты болуп эсептелет экен. Күнөөсү кечирилет. Wa man sama Ashura ghufira lahu sana. Ashura күнүн Muharram айында болот, бул өтүп кеткен, дагы учур келген дагы токтолобуз. Ал 1 жылдык күнөөнүн кафараты катары эсептелет экен. Дагы орозонун пайдасы пайгамбарыбыз айткан 1-чи күн менен 2-чи күнү, бұл бірлі Рамазан емес, жалпы орозого. 1-чи күн менен 2-чи күнү орозо кармаш сүннөт. Пайгамбарыбыз айтат, 1-чи күнү, 2-чи күнү адамдын кылган амалы, bir жумадагы амалы Алла Таалага жеткирилип, айтылып, билинип турат. Алла Таала билет ансыз деле. Бирок бул жерде чоң сырлар бар. Анан Алла Таалага 1-чи күнү, 4-чи күнү ушул амалдар тапшырылып көрсөтүлүп турат экен. Ошол учурда мен өзүмдүн орозо болуп турушумду жакшы көрөт элем деген пайгамбарыбыз. Ошон үчүн 1-чи күнү, 4-чи күнү орозо кармаган пайгамбар. Себеби ошол күндөр Алла Таалага менин кылган амалдарымдын бардыгы жеткирилип аткан болсо, периштелер аркылуу, демек ошол күн анындагы мына бүгүн бул пендең орозодо деп барса 1-чи күнү, 4-чи күнү дагы ошентип Алла Таалага амалдарыңыз көтөрүлсө, анан анда дагы бүгүн мына пендеңиң дагы орозодо десе, пайгамбарыбыз ошону жакшы көрөм деген. Менин амалым Алла Таалага көтөрүлүп айтылып аткан кезде орозо болууну жакшы көрөт элем деген. Демек жалпы эле Рамазан айында орозо Рамазандан тышкары эле ушундай жакшылыктар болуп аткан болсо, орозонун пайдасы болсо, Рамазандагы пайдасынчы. Рамазанда Кудайым ушунчалык берекесин берет. Биз элестете албайбыз анын берекесин. Себеби айттык го жана. Курандын өзү түшкөнү Рамазан айында болуп атпайбы? Болгон адам баласына кыяматка чейин берилген жакшылыктын бардыгы ушул Курандын ичинде. Сезген, Кудайым сездирген адам сезер, сезбеген адам мындан кабары жок өтүп кетиши мүмкүн. Биздин бир максатыбыз, көпчүлүк мына сабактарды уюштуруп аткандардын максаты ошол, элибизге ушул Курандын, Рамазанга окшогон вакыттардын, ибадаттын, жакшылыгын жеткирип, элибиз жалпы пайдаланып кабары болсо деген максатта уюштурушкан. Ошон үчүн Куран сабактары катары башында элибизге Курандын, колубуздагы Курандын канчалык деңгээлде зарыл экендигин, пайдалуу экендигин, мусулманга деле, бул мусулман эмес кафырларга деле Курандын ичиндеги ачылыштардан улам иманга келип атпайбы? Куран дегеле бу дүйнөгө өзү
rahmat болып düşürülген. Пайғамбарыбыз да rahmat болып düşürülген. Пайғамбарыбыз rahmat пайғамбар. Бұл Құран китеп, rahmat китеби. Құранды қарманған адам еш нәрседен кем қалбайды. Құрандан алыстап қор болған адам андан ашық қор болбайды. Дүниеде өзін бақтылу сөз бірақ Құран менен жақындығы жоқ болса, ал адам бақтысыз. Ал өзіне нақ бақтысыз екендігін жаны шыққанда біледі. Ақыретте біледі. Бұл дүниеде дағы өзін алдап жашап жүре беріші мүмкін.